Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу биз жаңы гана 4-август күнү Токиодо жыйынтыкталган кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг салмактагы финалдык беттеш тууралуу айтып өтөбүз. Бүгүн 4-август күнү Токиодо өтүп жаткан 32-чи жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында 62 кг салмак чембирдигинде айымдар күрөшү боюнча финалдык беттеште Айсулуу Тыныбекова Япония өлкөсүнүн өкүлү Юкака Кавай менен кескелди. Күрөш өтө чыңалуу менен башталып, алгачкы упайды Айсулуу өз капчыгына алууга жетишти. Анткени менен андан ары Юкака Кавай чабуулга чыгууда эптүү болуп жатты жана 4 упайды өз капчыгына салды. Бирок Айсулуу Тыныбекова да акыркы мүнөттөрдө атаандашын кууп жетип баруу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок анын биринчи чабуулу өтө жакшы башталган менен Юкака Кавай бул ирет жакшы коргонуп кетүүгө үлгүрдү. Андан ары Айсулуу Тыныбекова акыркы 20 секунда калган мезгилде дагы бир ирет атаандашына чабуул коюп, 2 упайды алууга үлгүрдү. 3-4 эсебин жаратты. Андан ары эң акыркы 4 секунда калган мезгилде Айсулуу Тыныбекова атаандашына кайрадан чабуулга барып, аны килем сыртына чыгарууга аракеттенди. Бирок Юкака Кавай килем сыртына 10 см жетпестен качып кетүүгө үлгүрдү. Ошентип тилекке каршы Айсулуу Тыныбекова Олимпиада оюндарынын финалында жеңилүүгө аргасыз болду. Бул жалпы кыргыз элинин 30 жылдан берки күтүп жаткан алтын медаль болчу. Анткени менен Айсулуу Тыныбековага күмүш медаль үчүн чоң ыраазычылыкты билдирип өтөбүз. Анын спорттук карьерасында жараткан ийгиликтери кыргыз спорт сүйүүчүлөрүнүн эсинде түбөлүккө калат десек жаңылган болбойбуз. Буйруса Айсулуу кийинки Олимпиада оюндарына чейин карьерасын улантып, балким ал жактан алтын медальды бизге алып келет деген оюбуз бар. Алато спорт YouTube каналыбызга жазылыңыздар, лайк басыңыздар.